Бүгүнкү темабыз өсүмдүктөрдүн пластидалары. Өсүмдүктөрдүн жаныбарлардан айырмаланып, өсүмдүктөр клеткасында пластидалар бар. Алар: биринчиси лейкопласттар. Бул татаал сөз, эки сөздөн турат. Лейко деген бул түссүз дегенди билдирет. Экинчи группасы хлоропласттар. Бул термин хлор деген сөз жашыл дегенди билдирет. Үчүнчү тобубуз бул хромопласттар. Бул да татаал сөз. Хромо деген кызыл, тазыл деген сөздү билдирет. Кызыл, тазыл. Бүт пластидалар өсүмдүктүн клеткасында жайгашкан. Ар бири бир кызмат аткарат. Эң негизги кызматы булар түс берип турат өсүмдүккө. Биринчисин карап көрөлү. Лейкопласттар. Булар лейкопласттар көбүнчө өсүмдүктүн сабагында, картошканын түймөгүндө жайгашкан. Алар өзүнчө түссүз берип турат, түссүздүктү. Экинчи хлоропласттар болсо, булар чоң маани берет. Өзүңөр көрүп тургөндөй, жалбырактарга, бышпаган мөмө жемиштерге алар жашыл түстү берип турат. Үчүнчү хромопласттар болсо, алар өсүмдүктөрдүн гүлдөрүнө, жалбырактарга алар жашыл, кызыл, тазыл түс берип турат. Мисалы, жөнөкөй эле алсак, бышпаган помидордо ал хлоропласттар бар. Бышпаган помидордо же болбосо бышпаган алмада дагы. Бышпаган чиеде, вишня булар жашыл болот. Андан тышкары алсак, өрүк деле биринчи жашыл болуп жаралат өрүк. Анан кийин алар күз мезгилинде алар сиз билгендей кызыл, тазыл болуп калат. Мисалы, алмабыз да кызыл болуп калат. Чие да бышат, ал да кызыл болот. Өрүгүбүз дагы сарыгыч, кызыл болуп калат. Бул эмнени айтып атат? Мында хлоропласттар хромопластка өтүп кетишет. Демек, бир пластида экинчи пластидага өтүп турат. Жалбырактар мисалын алалы. Жалбырактар жай мезгилинде алардын баары жашыл түстө болот. Эң негизги мааниси хлоропласттын бул фотосинтез процессине катышуу. Жөнөкөй суу менен көмүр кычкыл газынан татаал углеводдор пайда болот. Демек, хлоропласттын эң негизги мааниси фотосинтез процессине катышуу. Фотосинтез аркылуу биз адамдарга эмне пайда бар экен фотосинтез? Биринчиси, СО2 сиңирилет. О2 бизге керек дем алуу процессине. Кислород пайда болот, кычкылтек. Үчүнчүсү, жаныбарларыбыз азыктанып аткан крахмал пайда болот экен. Кайсы органда? Жалбыракта. Бул фотосинтез процессине катышуу. Бир мисал келтирип көрөлү. Эгерде биз деген кадимкидей эле картофелдин түймөгүн алсак, ал деген биринчи түссүз болот. Картофелдин түймөгүн алып көрөлү. Ал түссүз болот, бирок күнгө туруп калганда баягы түссүз картошканын баары жашыл болуп калат. Ал картошкада эмне пайда болот экен? Лейкопласт хлоропластка айланып калат экен. Бирок
силерге айтып коеюн, бул картошканы, көгөрүп кеткен картошканы жебеш керек. Себеби андан тышкары лейкопласттардан хромопластка айлангандан кийин анда соланин деген уулуу зат пайда болот. Ошондуктан аны тамакка колдонбогонго аракет кылыш керек экен. Күзүндө бүт хлоропласттын баары хромопластка айланып кетет экен. Кайсы гана акындар алтын күз жөнүндө кандай гана ырлар жазылган эмес. Ошондо эгерде биологиялык жактан карасак, бүт хлоропласттын баары хромопластка айланып, кызыл, кызгылт, сары түскө айланып кетет экен. Мына сүрөттөн карап көргүлө. Жашыл жалбырак кызыл болуп калган. Биздин сары жашыл алмабыз бышкандан кийин алар сары, кызыл болуп калат. Помидорлорубуз деле биринчи жашыл болот. Андан кийин күзүндө алар сары, кызыл болуп калышат. Бул дагы биологиялык жактан караганда хлоропласттар хромопластка айланып кетет. Демек, өсүмдүктөрдө гана кездешкен пластидалардын баары деген чоң маани берет экен. Анан суроо пайда болуп атат. Жаныбарларда ушу пластидалар болобу? Жок. Мисалы, жашыл крокодилди алсак, же болбосо жашыл баканы алсак, аларда пластидалар жок. Бирок бир клеткалуу жаныбарлар бар. Ал инфузория туфелька, эвглена, жашыл эвглена, аларда болот пластидалар. Жашыл пластидалар, хлоропласттар болот. Тамак сиңирүүсүнө чоң жардам берген. Мына ушундай табышмактуу өсүмдүктөрдүн пластидаларын биз карап